Кулчулукка айдап келишкен. Сен маңкурт эмессиң. Кылым карытаар бир күн чыгармасындагы Найман эненин образы Жамал Сейдакматованын жүрөгүнө эң жакын жана эң татаал ролдордун бири. Актриса Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын негизинде тартылган 10дон ашуун фильмдерде негизги ролдорду аткарса да, өз баласынан тирүүлүй айрылган эненин арманын айтып берүү үчүн көп жылдык тажрыйбасын колдонуп, көп эмгек жана аракет жумшоого туура келген. Белгилүү актрисаны кыргыз кино сүйүүчүлөрү Саманчынын жолундагы Алимандын, Ак баранын көз жашында Базарбайдын жубайы жана башка ролдор аркылуу таанышат. Бир катар авторлордун чыгармаларында роль аткарган тажрыйбалуу актриса Айтматовдун каармандары жөнөкөй жана турмушка жакындыгы менен айырмаланаарын айтат. Şu адамдардын психологиясын, ал эркектердин гана психологиясын эмес, Чыңгыз ага, аялдардын ошол Алимандын төрөп аткандагы акыбалын, ушунун баарын бир шундуктудай бир чеберчилик менен жазганда, мен эч сөз айта албайм. Эгерде кыргыз керемети бир кезде кыргыз керемети болуп жаралган болсо, менин оюмча ошол кезде Чыңгыз агабыздын кинематографисттер союзунда төрага болуп турганы чоң таасир берген. Учурда саясий серепчи болуп жүргөн Токтогул Какчекеев да өспүрүм кезинде эмгек жолун кино тармагынан баштаган. Ал 15 жашында Саманчынын жолу фильминде Толгонайдын кичүү баласы Жайнактын образын жараткан. Тестиер кезинде режиссер Геннадий Базаров аны ассистент катары ишке чакырып, көп өтпөй роль аткарууну сунуштаганда абдан кубанганын айтат. Ошол күндөр өмүрүмдөгү эң жаркын учурлар катары эсимде сакталып калды дейт ал. Апа, поезд келетат деген сөздү айттым. Бир эле сөз. Анткени баягы дегдеп турган, самап турган эненин жүрөгү дүкүлдөп, жүгүрүп, тонуна чалынып, анан балам деп ыйлап, тиги агабыз тумагын ыргытканда ошону кучактап, боздоп ыйлап эметет. Мен качып кеткенде, аттиң ай, айтып кетсең болбойбу деп ыйлайт Бакенкадыкеевна. Ничего не подобно. Көрөбүз кайсы жерде ким ак, ким кара. Дүйшөн Байтөбөтов Ак баранын көз жашы тасмасындагы Базарбай Чабандын ролун али күнгө чейин эсинен чыгара элек. Ал ничего подобного деген сөздү айылдашынын образынан алганын айтат. Бул фильмден тышкары ал Саманчынын жолу, Мен Тяньшань фильмдеринде башкы ролдорду аткарган. Ошондой эле театрда Айтматовдун 5-6 каарманынын образын ачып бере алган. Көзү тирүүсүндө ал улуу жазуучуну ага деп жүргөн болсо, дүйнөдөн өткөндөн кийин ата деп калганын айтат. Чыңгыз атаны ага тары берем. Бөтөнчө бул кишинин көзү өтүп кеткенден кийин мен эмнегедир тилим атага айланып кетти. Дайыма радиодо болобу, телевидениеде болобу, эл менен жолугушууда болобу, дайыма Чыңгыз ата деп сүйлөп. Ушуга эмнегедир өзүмдүн башымды, көңүлүмдү ушуга койдум да, ушундай болуп жүрөм. Чыңгыз атанын эмгеги, чыгармачылыгы өтө жөнөкөй. Бул кишинин чыгармаларында жанаң жөн адамдар и признание. Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын негизинде тартылган тасмалар дүйнө жүзүндө кыргыз керемети деген жалпы аталышта таанылган. Анын чыгармалары аркылуу бүтүндөй муун тарбияланган. Жазуучу өзүнүн Жамиля, Саманчынын жолу, Гүлсарат, Бетме-бет, Ак кеме, Кылым карытаар бир күн, Кыямат сыяктуу роман повесттери менен атагы чыгып, дүйнө элине таанылган. СССРдин жана чет элдик бир катар абройлуу сыйлыктардын ээси, мамлекеттик кызматтарда да иштеген. Бирок ал жазуучулук дарамети жана курч калеми менен улуу сүрөткер катары дүйнө тарыхына кирди. Чыңгыз Айтматов жеке эле кыргыз эли эмес, бүтүн дүйнө элине бир жарыгын чачкан улуу инсан деп билебиз. Себеби анын көөдөнүндө бүтүн ааламда болгон улуу касиеттердин барлыгы жашынып жатат. Аны табият бизге ушундай бир ыралогон. Улуу жазуучунун көзү өткөндөн кийин анын ысымын түбөлүккө калтыруу үчүн Орус драма театрына Айтматовдун аты ыйгарылган. Мындай аракет театрдын беделин жогорулаткан. Ушундан улам театр жетекчилиги анын атына шайкеш болуу үчүн өз репертуарын жазуучунун чыгармалары менен байытуу аракетин көрүп жатканын айтат. Чингиз Дарикулович Айтматовдун наамынын берилиши биздин театрга жакшы жышаан болду. Көп өтпөй академиялык театр деген аталышка да ээ болдук. Биз өзүбүз да ошол атакка татыктуу бололу деп аракет кылып, анын чыгармаларын сахналаштырганга аракет көрө баштадык. Албетте ага жараша Айтматовду, анын чыгармаларын сүйгөн адамдар бизге да ошондой сый урмат кыла башташты. Айтматовду урматтаган замандаштары колунан келген каражатын чогултуп, Улуттук илимдер академиясынын Тил жана Адабият институтуна анын бюстун орнотушкан. Ушул эле айкелдин чоң көлөмдөгүсү өткөн жылы Бишкектин Борбордук аянтынан орун алган. Бирок дүйнө барктаган Айтматовдун өлкө үчүн, кыргыз эли үчүн жасаган эмгегин актоо үчүн бул аракеттер аздык кылат дешет анын күйөрмандары. Залкар инсан дүйнө салгандан кийин анын ысымын түбөлүккө калтыруу үчүн
үчүн Борбордун негизги көчөлөрүнүн бирине атын ыйгаруу, эстелик гана эмес, дээрлик комплекс куруу демилгеси көтөрүлгөн. Бирок ал ниеттер сөз түрүндө эле калып келет. Акаевдин китепканасы деген китепкананын башы ачылды деген гезитке чыккан, өкмөт алды деп. Жогорку сот чечим чыгарды. Анан ошону сунуш кылдым мен. Ушул китепкананы Айтматов борбору кылса туура болот деп. Эми аны кийин башка жакка берип жиберген экен. Эми баары бир бул сунушумдан мен кайра тартпайм. Айтматовдун даңктуу аты эстеликке муктаж эмес, бирок мындай айкелдин болушу кыргыз мамлекетинин намысы жана аброю үчүн маанилүү. Эл аралык маанидеги иш-чараларга келген меймандар Ата бейитке барып, улуу жазуучунун көрүстөнүнө гүл чамбар коюп жатып, калемгердин элесине жасалган биздеги кайдыгер мамилени көрүп, абдан таң калышканы да айтылып эле келет. Эмгиче 4 жыл өтүп кетти, эмгиче памятник койбоп турсуңар деген суроолорду беришти. Менин оюмча ошону тездетиш керек. Финансы, каражат жетпейт, аны муну жетпейт дебей, ушул мамлекетибиз аткаруу бийлиги болобу, президент болобу, депутаттар болобу, ушул баары талкуулап туруп, мындай жакшы ошол ансамбльге жараштуу, өзүнүн заркаалыгына жараштуу памятникти коюш керек. Ал ортодо жазуучунун уулу Элдар бул маселени өз алдынча чечүүгө киришкен. Бул үчүн ага мамлекеттен расмий уруксаат гана керек. Учурда жазуучунун уулу курайын деген комплексти архитекторлор $300,000 баалаган. Ал жерге сөзсүз жакшы чоң көрүнүктүү эстелик турулуш керек. Бул деген маселе албетте мамлекет тарабынан, өкмөт тарабынан чечиле турган маселе. Анткени башында эле ошол жерге чыңгыз коюлганда ушу маселе айтылган. Бул аптада белгиленген Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү чыгармачыл жана үй бүлөлүк тар чөйрөгө эле керектей таасир калтырды. Бул күнү эртең менен Ата бейит мемориалдык комплексиндеги анын көрүстөнүнө туугандары, достору жана калемдештери келип, арбагына багыштап Куран окушуп, гүл чамбарларды коюшту. Ошондой эле бир катар театрларда анын чыгармаларынын негизинде коюлган спектакльдер көрүүчүлөргө тартууланып, концерттик программалар уюштурулду. Ал эми Россия кинотеатрында Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын негизинде тартылган тасмаларды бекер көрсөтүштү. Эң кызыгы иш-чара жаштардын демилгеси менен уюштурулган. Ага көбүнчө мектеп окуучулары жана студенттер келишкен. Улуу жазуучунун тасмаларын бекер көрсөтүүнү уюштурган студенттер, бишкектиктер көрүп эстеп, биле жүрсүн деген ниетти көздөгөнбүз. Бүгүн бир нече кинозалдарда Кызыл алма, Гүлсарат, Ак кеме, Жамиля фильмдери көрсөтүлүп жатат. Муну биз жазуучунун туулган күнүнө карата уюштурдук. Бирок бир күн менен чектелбей, ушундай иш-чаралар көп өткөрүлүп турса болмок деген тилегибиз бар. Улуу жазуучунун дарегине жылуу сөздөр улуттук китепканада өткөн иш-чарада да айтылды. Бул жайда Айтматов ааламы аттуу китеп сүрөт көргөзмөсү жана тогуз коргоол боюнча эл аралык таймаш уюштурулган. Бирок иш-чарага чакырылгандардын баары эле келген жок. Болгону жазуучунун чыгармачылыгын сыйлаган коомдук ишмерлер, калемдештери жана студенттер гана келген. Ал эми саясатчылар ага катышууга жарым сааттык убакытта таба алышкан жок. Өкүнүчтүү нерсеси чындыгында биз көп коомдук ишмерлерди, саясатчыларды да чакырдык эле, бирок тилге каршы аларды баягы мамлекеттик масштабта өтүп жаткан иш-чараларга катышып жатабы, биздин көргөзмөгө келишти, бирок баягы биздин жазуучуларыбыз, коомдук ишмерлер отурушат, өзүңүздөр көрүп жатасыздар. Эң башкысы бизди кубандырганы биздин жаштарыбыз отурат. Бул ирет Залкар адамдын туулган күнү катардагы күндөрдүн бириндей болуп байкалбай өтүп кетти. Эми жазуучунун 85 жылдык мааракесине карата аны эскерүү иш-чаралары масштабдуу өтөт деген үмүт бар дешет калемдештери. Улуу жазуучунун көз өткөнүнө 4,5 жылдын жүзү болду. Бирок улут сыймыгын туулган күнүндө жана каза болгон күнүндө гана эскерүүнү адатка айландырдык. Кыргыз эли жазуучунун көз өткөндөн кийин жаркын элесин эстеп жүрүү үчүн түбөлүктүү аракет катары мына бул айкелди тургузганын гана сыймыктануу менен айта алат. Мээрим Ташыбекова, Аскат Касымбеков, НТС.